Эми Равшан Жээнбеков өзүн мен баягы саясатчымын деп позицияны өтөп жүргөн адам катары, саясатчы катары бул мына алдыда парламенттик шайлоо жакындап келиппайбы? Ошо парламенттик шайлоодо ал кандайдыр бир саясий күчтөр менен биригип, кандайдыр бир партияга кошулуп шайлоого катышышы керек. Анан ал өзү буга чейин билесиздер, Ата Мекен партиясынын курамына кирип, Ата Мекен партиясы аркылуу шайланып депутат болгон. Анан азыр кайра ал Ата Мекендик партиясына баруу мүмкүнчүлүгү, кайра кошулуу мүмкүнчүлүгү жок. Ошондой эле башка дагы шайлоого аттанабыз деп турган саясий партиялардын көбүнө кирүү мүмкүнчүлүгү аз. Кирүү мүмкүнчүлүгү, кошулуу мүмкүнчүлүгү аз жактардан баягы каражат жагынан кыйналып, каржы алып калабыз деп баягы шанс көбүрөөк болот. Ушул Атамбаев жакта каражат бар. Атамбаев СДПК менен болобу, же айтор бир тизме менен партия тилектештерин алып шайлоого, парламенттик шайлоого аттанат деген ниет менен. Анан ошол азыр каржы алып Атамбаев жалгыз болуп турганда жанына колдоочу болуп барсам, албетте мен ал жерден баягы түшүнүү табам, кошулууга мүмкүнчүлүгүм болот деп анан баягы. Эми шайлоодо баардык эле саясатчылар өзүнүн каражаты кенен болбосо, кандайдыр бир ушу финансылык жактан көз каранды эмес болгон саясий партияларга кошулууга аракеттенет. Анан Равшан эми мурда башка партияларга, Бабанов жагына дагы ыктап көргөн. Анан азыр акыркы учурда ушул Алмазбек Атамбаев менен андан башка арга калган жок дегендей айтсак да болот да. Ал каражат эле бар деп барганы болбосо, ал Алмазбек Атамбаев алып чыккан партияны эл колдоп шайлоодо жеңишке жетери өтө күмөндүү. Ал эми Адил Турдуковдукун болсо, бул жерден Равшандыкына окшоштуруп тикелей кошулуп кетти, тикелей барып туруп ошолор менен аралашып мындан ары бирге болот деп айтуудан мен алысмын. Ал өзүнүн калыс пикирин айтып, ал баягы саясий туткундарды сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы катары буга чейинки саясий туткун болгон камактагылардын баарын колдоп жүрүп атпайбы? Анан ошондой негизде кандайдыр бир деңгээлде азыр Алмазбек Атамбаевдин да башына ошондой репрессиялар келатат деген мааниде мен аны колдойм деп мурда айтып чыкпады беле, эгерде бийлик тарабынан деп. Ошондой мааниде болуп атат. Анан ал жерде ачык сөзүн айтты. Мен Адил Турдуковдун сөзүн туура түшүндүм. Эмне үчүн дегенде, ал баягы мыйзамдуулукту, закондуулукту, адам укуктарынын сакталышын, саясий куугунтук болбосун айтуу менен бирге кайра эле ошол Атамбаевдин өзүнө жакпай турган сөздөрдү айтпадыбы? Атамбаев жактап, Атамбаев колдоп, Атамбаев менен бирге жанагындай өтө ыплас карапияларды жүргүзүп, саясий куугунтуктарды уюштурган Сегизбаев менен Индира Жолдубаеваны жоопко тартуу тууралуу ошол жерде сөздү айтты да. Ошондуктан Адилдикин мындай тикелей баягы кошулуп кетүүгө караганда кандайдыр бир баягы укуктук поляда мыйзамды сыйлоо, баягы саясий атаандаштарга болгон маданияттуу мамиле деген тема Адил үчүн биринчи планда болду дегендей ойдо калдым да.